Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук маселеси өтө курт. Жылына 12 миңден ашуун адам үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча зомбулукка кабылгандардын 95% аялдар. 2018 жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 62 аял каза таап, дагы 288 жаракат алган. Бирок катталбагандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Эгерде сиз кандайдыр бир үй бүлөлүк зомбулуктун күбөсү болуп калсаңыз, милиция кызматкерлерине кабар бериңиз. Бул кадам менен сиз кимдир бирөөнүн укугун коргоп, ага жардам берген болосуз. Ал эми тиешелүү кызматтар ар бир билдирүү боюнча чара көрүүгө милдеттүү. Зордук зомбулук боюнча маалыматты бир гана милиция кызматкерлерине эмес, социалдык өнүктүрүү министрлигинин 111 ишеним телефон номерине кайрылуу менен да билдирсе болот. Мында жабыркагандарга акысыз психологиялык жактан жардам көрсөтүлөт. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 номерине кайрылсаңыз болот. Кыргызстандын кризистик борборлор ассоциациясынын курамына 12 борбор кирет. Жардамга муктаж жарандар аларга кайрылса болот. Кыргызстандын кризистик борборлор ассоциациясы Бишкек шаары Киев көчөсү 27-үй 401 батир. Ак жүрөк кризистик борбору Ош шаарында жайгашкан. Сезим аялдар жана үй бүлө үчүн психологиялык кризистик борбору Бишкек шаары. Өлкөдө үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы мыйзам 2003 жылы кабыл алынган. Ага ылайык аялга зордук зомбулук көрсөткөн эркекке жасаган зомбулугуна жараша чара көрүлөт. Зордук зомбулуксуз жашоону бирге куралы. Зомбулукка орун жок. Коопсуз үй бүлө мамлекеттин чыныгы тиреги. Биз үй бүлөлүк зомбулукка каршыбыз.